Бүгүн Бактыгүл Акматалиева үчүн өзгөчө толкундануу жана кубаныч тартуулаган күн. 6 баланын энеси деген сыймыкка ээ болгон Бактыгүл айым эне даңкы медалын төшүнө тагынды. Кесиби боюнча мугалим, мектептеги иши менен катар үй бүлөсүнө да кам көрүп, балдарына татыктуу тарбия берип келет. Ал үчүн эне болуу чоң жоопкерчилик менен катар зор бакыт. Учурда мен 42 жаштамын. 5 кыз, 1 уулум бар, 6 балам бар. Ар бир бала өзү Кудайымдан берген белек болот экен. Ар бир баланын өзүнчө мүнөзү, ар бир баланы Кудайым бергенде ушул ырыскысы менен берет экен. Кудайга шүгүр кылам. 2 кыз чыгарганмын, 1 неберем бар. Эң чоң кызым 24-кө толду. Учурда эң кичине кенжетайым, уулум 7 жашка толду. Бүгүн өтө толкунданып турам. Эне даңкы бул дагы ар бир эне жете турган нерсе эмес экен. Бул үчүн дагы өтө чоң түйшүк керек экен. Рахмат ушул биздин президентибизге, администрация башчыларына, бардыгы биздин эмгегибизди баалап ушундай белектер берип жатышат. Мен Самаркандык айынан келдим. 7 балам бар. Улуусу 9-класс болду. Кичүүсү алды колумда. Учурда бардыгы жакшы, балдар менен сыймыктанам. Бактыгүл Акматалиева сыяктуу район аймагынан келген көп балалуу энелерге мамлекеттик сыйлыктар салтанаттуу тапшырылды. Белгилей кетсек, быйыл Баткен районунда 36 энеге Баатыр эне ордени, ал эми 34 энеге эне даңкы медалы ыйгарылды. Урматтуу бүгүнкү биздин Баатыр энелерибиз, мына сиздер бүгүн Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын негизинде бүгүнкү күндө биздин облусубуздун аймагында 97 Баатыр эне бүгүнкү күндө 138 эне даңкы медалы менен сыйланып отурасыздар. Бүгүн ошол ар бир район шаарларыбызда өткөрүлүп, кезеги мына бүгүн Баткен районуна келип жетти. Ошол бүгүнкү майрамыңыздар менен, бүгүнкү ушул сыйлыгыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Ар бириңиздерге бекем ден соолук каалаймын. Сиздер мына тарбиялап өстүргөн уул кыздарыңыздар келечекте ушул мамлекетибизге өзүнүн салымын кошо турган мыкты инсандардан болушуна тилектешмин. Мамлекеттик сыйлыктар көп балалуу энелерди колдоо жана алардын үй бүлөгө коомго кошкон салымын баалоо максатында берилет. Тиешелүү жарлыкка ылайык 7 жана андан көп баланы төрөп, аларга татыктуу тарбия берген энелерге Баатыр эне ордени, ал эми 6 баланы тарбиялаган энелерге эне даңкы медалы ыйгарылат. Бул сыйлыктар эненин мээримин, түйшүктүү эмгегин жана үй бүлөнүн өсүп өнүгүшүнө кошкон салымын баалаган мамлекеттин сый-урматы. Анткени эне тарбиялаган ар бир бала өлкөнүн келечеги. Бермет Манасова, Расул Ахматов, жаңылыктар.